7 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Балдарынын барар жери жок 9 жылга кесилген Даниэль Ажиевдин апасы президентке кайрылды. Сайкал Ажиева абактагы уулунун $2 миллион бааланган мүлкү конфискацияланганын айтып, өлкө башчы Садыр Жапаровдон жардам сурады. Ал жада калса өзүнө катталган батирида мамлекетке өтүп, Ажиевдин жубайы 2 баласы менен эч нерсеси жок калганын белгиледи. Баламдын 3 батири, 2 жер тамы, 4 унаасы конфискацияланды. Жалпы мал мүлкү $2 миллион барабар. Эч кандай мүлкүн калтырган жок. Баламдын келинчеги, кичинекей 3 баласы бар. Улуусу оор абалда майып, эч нерсеси калган жок. Мейли баарын конфискация кылгыла, баарын алгыла. Жок дегенде өздөрү жашаган батирди калтырса болмок. Балам түрмөдө отурса, келиним 3 баласы оорулуу баласы менен бара турган жери жок, деди ал. Даниэль Ажиев трансулуттук вебкам студияларынын түйүнүн уюштурган үчүн 2023-жылы 5-июнда кармалган. Быйыл 31-июлда Бишкектин 1-Май райондук соту аны 9 жылга кескен. Сот аны притондорду уюштуруу, иштетүү, порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу, уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана алдамчылык жол менен мүлктүк зыян келтирүү боюнча күнөөлүү деп тапкан. Социалдык түйүндө байманалуу жашоосун көрсөтүп мактанган белгилүү бизнесмен Ажиев мурдада порнография жасоого шектелип кармалган. Ал пандемия учурунда кайрылуу жасап, кыргызстандыктарга шек келтирип, экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экс-депутат Алиарбек Абжалиевдин уулун кылмыштуулукка айыптап чыккандан кийин коомчулукка кеңири таанылган. Өзгөндө 28 жаштагы аялды өлтүрүүгө шектелип кошунасы кармалды. 28 жаштагы келинди мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелип 24 жаштагы кошунасы кармалды. Окуя 4-октябрда Өзгөн районунда болгон. Маркумга соттук медициналык, соттук химиялык экспертизалар дайындалган. Бул факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. УКМК мурда балыкчы шаарын көзөмөлдөгөн Сапа кылмыштуу түшүнүктөн баш тартты. УКМК маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү. Сапа кайманааты бар балыкчы шаарынын мурдагы смотрящий менен профилактикалык иш-чара өткөрдү. Сапа баарлашуу учурунда иш аракеттеринин зыяндуулугун толук түшүнүп, криминалдык топторго катышуудан баш тартканы айтылат. Мындан тышкары ал мыйзамдарды сактоого жана ак ниеттүү жаран катары жашоого милдеттенет. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө каршы күрөшүүдө мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатын толугу менен колдойт, дешти атайын кызматтан. Мамлекеттик ооруканалардын башчыларына жеке клиникаларда иштөөгө тыюу салынышы мүмкүн. Парламенттин социалдык саясат боюнча комитети 7-октябрдагы жыйынында Кыргызстанда жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү биринчи окууда кабыл алды. Документ мамлекеттик ооруканалардын жетекчилерине бир эле маалда жеке клиникаларда иштөөгө тыюу салат. Мыйзам долбоорунун демилгечилери депутат Айсулуу Мамашева, Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек кызы жана Бахредин Шабазов. Алардын айтымында мамлекеттик ооруканалардын башчылары бир эле маалда жеке клиникаларда иштегенде жеке кызыкчылыктары коом менен бейтаптардын, ошондой эле мамлекеттин саламаттык сактоо тармагындагы кызыкчылыктарына каршы келген учурларга туш болушу мүмкүн. Мамлекеттик медициналык жайлардын жетекчилери көз карандысыз болуп, өз мекемесинин кызыкчылыктарына берилип, жеке клиникалардагы ишинен киреше алууга кызыктар болбошу керек. Алар өздөрүн толугу менен өз милдеттерине жана өз мекемесин натыйжалуу башкарууга арнап, жеке клиникалардагы ишине алагды болбошу шарт деп билдиришти демилгечилер. Документтин авторлорунун пикиринде мындай чара коррупциялык схемаларды азайтууга, коомдун дарыгерлерге болгон ишенимин жогорулатууга жана медицинанын сапатын жакшыртууга жардам берет. Жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары Каарманбек Байдавлетов мамлекеттик ооруканалардын жетекчилеринин айлыгы орточо эсеп менен 20-25 миң сомду түзөрүн билдирди. Бул чоң көйгөй. Жакшы адис 20-25 миң сомго иштебейт. Бул мыйзам мамлекеттик ооруканалардын жетекчилеринин айлыктарын жогорулатсак жакшы иштейт деп ойлойм. Болбосо бардык адискөйлөр кетип калат же жемкорлук болот, деди депутат Илдар Абакиров. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 193 мамлекеттик медициналык мекеме бар. Олжобай Шакирдин иши эртең жогорку сотто каралат. Жазуучу Олжобай Шакирдин иши 8-октябрда саат 10:30 жогорку сотто каралат. Бул тууралуу анын жубайы Назгүл Бейшеке Facebook барагында билдирди. Жазуучу массалык башаламандыкка чакыруу боюнча 5 жылга эркинен ажыратылган. Адвокат Бактыбек Автандил уулу Чүй облустук сотунун чечимине каршы жогорку сотко даттанган. Шакир 2023-жылы августта камалган. УКМК ал сот үйүндөгү барагында бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына актүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка чакырууну камтыган чагымчыл мүнөздөгү билдирүүлөрдү жарыялаганын билдирген.